Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз халкым, урматтуу туугандар. Бүгүн биз гинеколог врач, 35 жылдык тажрыйбасы бар Жусупалиева Айгүл Карыйына менен таанышабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, Айгүл Карыйына 35 жылдан бери, 35 жылдын көп жылын стационарда кош бойлууларды кароо, кош бойлууларды дарылоо менен да көп алектенген. Эми кийинки жылдарда, кийинки 10 жылдын ичинде амбулатордук дарылоо менен ушу аялдардын жыныстык органдарынын ооруларын дарылоо менен алектенип келет. Айгүл Карыйына азыркы учурда Павлов көчөсү, бул Ош базарында жана центрде Горький 102 көчөсүндө кабыл алат. Урматтуу мекендештер, кимде кандай көйгөй, урматтуу аял заты, кимде кандай көйгөй бар болсо, келиңиздер, дарыланыңыздар, эч бир адам оорубасын. Айгүл Карыйына, сиз өзүңүз жөнүндө дагы бир сыйра айтыңыз, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен биздин кыргыз элибиздин аял затына бөлүшүп кетиңиз. Урматтуу мекендештер, аял заттар, силерди келе жаткан майрамыңар менен куттуктайм. Силерге чын ден соолук каалайм. Менин стажым, ушу стационарда иштеген стажым 30 жыл болот. Адан кийин уже мындай амбулаторный кабыл алууга өткөм. Азыр ушу жыныстык орган боюнча ооруларды миома, киста, аденомиоз, эндометриоз, эрозия шейки матки, ошондой ооруларды неметем, дарылайм. Жаңы ыкмалар менен дагы колдоном. Плазматерапия деген ыкмасы бар. Ал көп баягындай боюнда болбогон аялдардын лечение кылат. ЭКОнун алдында дагы обязательно плазматерапия болот. Воспаленияларды жок кылат. Сөзүңүздү бөлөйүн, плазматерапияга канча жолу келиши мүмкүн аял заты? Бир курсу эми 7ден баштап 10го чейин. Сиз ошондо плазма куясызбы же кандай? Биринчи обследоваться этилет аял киши. Анан если анализдердин баардыгы жакшы болсо, анан кийин плазматерапияга неметебиз. Аял кишиден өзүнөн кан алабыз, аны центрифугадан өткөрүп, анан кийин специальный пробиркаларда полный витаминизация болуп, плазмасы аябай насыщенный болуп чыгат. Анан ошону аял кишинин өзүнө куюлат. Ошо боюнда болбогон убакта да колдонот. Климакс болгон аял кишилердин баары неудержание мочи, выпадение, ошондой немелерге колдонобуз. Демек сиздер ушул жатындын влагалище деп коет, влагалищега саят экенсиздер да? Ооба. Урматтуу мекендештер, демек бул абдан жакшы лечение болуш керек. Себеби өзүнүн канын деп атат. Демек чужой бөтөндү алып келгенден көрө өзүнүн каны өзүнө аллергия бербейт, антиген болбойт. Ошондой. Демек ошо жатынга куюлуп, демек жатында болобу, шейкада болобу, ошол жактагы оорулардын баарын айыктырууга абдан чоң көмөк берет экен, абдан жакшы. Сиз кольпоскоп менен дагы колдоносуз, Ооба, кольпоскопия көрөм. Ошол жаш аялдардын арасында азыр онкологический заболеваниялар аябай көбөйүп атат. Ошондо ошолорду аныктап, анан кийин лечение кылып, анан кийин если показание немеге болсо, баягы радиоволновое лечениеге болсо, аларды өткөрөм. А если уже анализдери жаман болуп неме болсо, эми дарыланып өтөсүздөр. Вынуждена онкологияга жөнөтөбүз. Абдан жакшы, Айгүл Карыйына. Демек, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу урматтуу сулуу айымдар, майрамыңыздар менен келип жаткан аял заты бул биздин айтат да, сен улутуңду сактайм десең, кыз кишини
ден соолугун чыңгыр деп айтат Айгүл Карина. Демек аял затынын биздин ошол генин тазалоо, аял заттын ошол улутту, биз кыргыз деген улут болобу, деги эле Кыргызстандагы баардык улуттардын өзүнүн улутун сактап калуу үчүн биз аял затын жакшы карашыбыз керек экен. Аял затынын биз эмнени карашыбыз керек экен? Айгүл Каринанын специалисти боюнча биз жыныстык органдарды жакшы кылышыбыз керек экен. Рахмат Айгүл Карина. Дагы кошумчаларыңыз? Эми аял зат кыргыздын укум тукумун көбөйткөн аял. Ошон үчүн мындай орусча айтмакчы материнское поле деп коет да. Ошон үчүн аял затты кандай жакшы карап, материнское полени кандай жакшы уход кылып, жакшы караган сайын баласы аябай ден соолугу чың болуп төрөлөт. Урматтуу мекендештер, Айгүл Каринага рахмат айтабыз. Рахмат сиздин тажрыйбаңызга. Сизден айыккан адамдар көп болгон болуш керек. Мен 35 жылдык деген тажрыйба, бул өтө чоң жыл. Сизди биз угуп жүрөбүз. Абдан жакшы тажрыйбаңызда көптөгөн адамдарга, көптөгөн аял затына жардамыңыз көп тийген. Мындан кийин дагы биздин Кыргызстандын аял затынын ден соолугунун чың болушуна чоң өмүргө кошуп жүрө бериңиз. Ден соолугуңуз чың болсун. Дагы бир жолу мен даректи айтып кетейин. Биздин медцентр, доктор Бапаева медцентр 102-де иштейт. Күндүн жарымында элге ыңгайлуу болсун деп Бишкектин түштүк батыш тарабы Ош базарындагы Павлов көчөсүнүн 19-Б медцентр Сагынбекте өзүнүн ишин алып барып атат. Урматтуу аял заты, аман болуңуздар, бар болуңуздар.